Борбордук Азиядагы эң ири кендердин бири кара кече көмүр кени. Анткени калориясы 3800төн 6800га жеткен көмүрдүн 450 миллион тонна запасы бар. Жыл сайын жылытуу сезонунда көмүр отун менен борборубуз Бишкек ТЭЦ менен кошо өлкөбүздүн түндүк аймактарын камсыздайт. Андыктан бүгүнкү күндө кышка карата даярдык иштери толук кандуу жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күнгө карата 890 миң тонна көмүр кетти. Бул өзүбүзгө коюлган планды уже 120%ге ашыгы менен аткардык. Кудай буйрса жылдын аягына чейин 1 миллион 100 1 миллион 200 менен чыгабыз деген үмүттөбүз. Андан тышкары азыркы бүгүнкү күндө бул кара кечеде 95 миң тонна жүктөгөнгө даяр көмүр ачык бар. Андан тышкары 110дон ашык атайын техника азыркы учурда тазалоо иштери менен алек болуп атат. Көмүр болсо биздин кара кече филиалына 6 экскаватор менен жүктөлүп атат. Күнүнөн средний 7 миң тоннадан кем эмес жүктөлүп атат. Андан тышкары 2023 жылдын эсебинен кече жакында эле 2 экскаватор Ушамтуу үлгүсүндөгү 2 экскаватор алдык. Бүгүнкү күндө жумушка киришип, алардагы көмүр жүктөө ишин аткарып атат. Жумгалдын баш кууганды айылынан 40 км алыстыкта жайгашкан кара кече кенине чейинки жол буга чейин кейиштүү абалда эле. Быйыл ишкана жол түзүүчү грейдер сатып алып, жеке каражатын салып, өз күчү менен жолду талаптагыдай жасап чыгышты. Кара кече Быйхан жолда 69 чакырым километр жол бизге өткөн Минтрансдан. 2022 жылы июль айынан баштап. Ошондон бери биз кара кече филиалы атайын бир грейдер үлгүсүндөгү автоунан алып жолду тынымсыз бүтүп турабыз. Андан тышкары ошол эле жолго 60тан ашык жол белгилери тагылды. Ар бир опасный участоктарга, кооптуу бурулуштарга ошондой иштер жүрөт. Көмүр казуу иштери графикте аныкталгандай ирети менен жүргүзүлүүдө. Өлкөбүздүн ар кайсы аймактарынан келишкен көмүр сатып алуучулар ички тартипти бекем сактоо менен кезекке турушат. Азыр биз кара кеченин киребишиндеги контролдук посттун жанында турабыз. Бул жерде эки убактада биригип 22 бала эмгектенет. Бир убактада 11 кызматкер иштейт. Күн түн менен иш алып барат. Теңде 5, ночто 5 адам болуп. Анан кайрадан тышкары бир жетекчиси бар. Андан тышкары мынакей Северный регионду Кыргыз көмүр келебиз. Күнүнгө 250-300дөн кем эмес машина бүгүнкү күндө через без кетип атат. Жумуш кызуу жүрүп атат. Тартип бар жерде ийгилик болгон сыңары. Ири көмүр кенидеги ички тартип маселесин мекеменин коопсуздук кызматы жөнгө салат. Эки нөөмөттө иштешкен коопсуздук кызматкерлери атайын бекитилген инструкциянын негизинде иш алып барышат. Түн болуп, ночь болуп 2 смена менен иштейбиз. Күндүзгүдө 5 бала менен биз бир старшийым бар. Түнкүдө 5 бала. Жалпы ушул кара кече центральный радиус деп коебуз. Ушунун жалпы коопсуздугун биз карайбыз. Очерет болсо кезек жакшы, баары тең кезеги менен кирип атат. Бишкекке жана арзан Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы тарабынан уюштурулган арзан топ базага арзан көмүр тарткан машиналар без очередь кирет. Анан жанагы гүл тарткан, штык тарткан машиналар без очередь кирет. Анан Кыргыз көмүргө тиешелүү өзүнүн машиналары. Алар дагы топ базага тартышат. Жумгал районунун ичиндеги топ базаларга тартып атышат. Анан Балкычыга гүл ташып атышат. Балкычыга топ базадагы ташып атышат. Негизинен ушул 3 машина кезексиз кирет. Калган машиналар баары тең кезеги менен. Бүгүнкү талапка ылайык өткөрмө посту заманбап санарип системасына өткөрүү иштери башталды. Тактап айтканда электрондук шлагбаум орнотулуп жатат. Мындай аракет кол ирисине тарткан көрүнүштөрдү кан бугандай токтотуп, кезек күткөн айдоочулар көмүргө өз кезеги менен кирген адилет система орнотулмакчы. Санариптештирүүгө деп туруп, бул электрондук кезек системасын орнотуп атабыз. Бул жакка келгенде эле мына өзүңүздөр көргөндөй, бул пункт мындайча айтканда выдача талонов. Талон берилүүчү пункт болуп эсептелет. Бул жерде эки жол боюн кетет. Биринчиси бул жер могу шлагбаум турган жерден ТЭЦтен көмүр алганга өзүнчө талон алышат. Бул жерде тетиги орнотулуп турган камера азыр жаңы эле орнотулуп атат. Орнотулуп иштеп жүрүп атат. Азыр бул толук баягында акыркы этап эмес да, баягы процесс кетип атат. Анан бул камералар туруп, бул жактан мындай турган гос номерлерди безопасный городтай алып эле фиксировать этип, баягындай ручной человеческий фактор исключать эткен максатта баягы тияктан келатып мындай тобон алып койчу дегендей кылыш үчүн бул камераларды коюп атабыз.